نمایش حس بشردوستانه دولت Оған өкмөтү абактагы Талибан кыймылынын 3 согушкерин туткунда жаткан америкалык жана австралиялык профессорлорго айырбаштайт. Гамбия Мьянма бийлигин Рохинджа мусулман азчылыгына тукум курут кылган деп айыптап, эл аралык сотко арыз менен кайрылды. Москва иши боюнча айыпталып жаткан Айдар Губайдуллин Литвага чыгып кетти. Ал жайында Москвадагы нааразылык акциясында полиция тарапка бош желим бөтөлкө ыргыткандыгы үчүн айыпталууда. Бүгүн азаттыкта ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Саламатсызбы? Оған өкмөтү абактагы Талибан кыймылынын 3 согушкерин туткунда жаткан америкалык жана австралиялык профессорлорго алмашат. Бул тууралуу Оганстандын президенти Ашраф Гани билдирди. Кабулдагы Америка университетинин 2 профессорун согушкерлер 3 жыл мурда уурдап кетишкен. Ал эми аларга айырбаштала турган согушкерлер андан мурда колго түшүрүлгөн. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат. Оганстандын президенти Ашраф Гани Талибан кыймылынын 3 белдүү мүчөсүн, анын ичинде Хаккани түйүнүнүн лидери Сиражиддин Хакканинин иниси Анас Хакканини, Кабулдагы Америка университетинин 2 профессору австралиялык жана америкалык жарандарга алмашууга даяр экендиктерин билдирди. Анас Хакканиден тышкары Талибандын дагы 2 маанилүү мүчөсү саналган Хафиз Рашиди Омари жана Аджи Милли Хан да бошотулат. نمایش حس بشردوستانه دولت Оганстандын өкмөтүнүн жана элинин атынан адамзатка урмат көрсөтүп, биз камактагы 3 талипти мөөнөтүнө мурда бошотуу тууралуу чечим кабыл алдык. Алар биздин башка чет өлкөлүк өнөктөштөр менен биргелешкен аракетибиздин натыйжасында колго түшүрүлгөн жана Баграмдагы абакта жатышкан. Бул 3 адам: Аджи Малихан, Хафиз Рашид Омари жана Анас Хаккани. از بند رهاسız. Ашраф Ганинин 12 ноябрда билдиргенине караганда, талиптер 3 жыл мурда 2016 жылдын августунда уурдалган профессорлор 60 жаштагы америкалык Кевин Кингке жана 48 жаштагы австралиялык Тимоти Уикске алмаштырылат. دیدار دو بهره‌نه استادان خوشی Эки чет өлкөлүк мугалимди бошотуу биздин талиптер менен түз эмес сүйлөшүүбүздөгү шарттардын бири болуп келген. Мындай жол менен бул эки окутуучунун үй бүлөсүн жана өлкөсүн билим максаты менен келгендерди кубаттап, урматтай турганыбызга ишендиргибиз келет. Туткундарды алмашуу Талибан менен Ооган өкмөтүнүн ортосунда тынчтык сүйлөшүүсүн баштоого өбөлгө болушу ыктымал. Согушкер топ Ооган өкмөтү менен бетме-бет сүйлөшүү жүргүзүүдөн баш тартып, аны Американын так текеси деп атап келе жатканы белгилүү. Хаккани түйүнүнүн негиздөөчүсү Жалалуддин Хаккани 2018 жылы сентябрда көз жумган. 1980 жылдары советтик аскерлер Оганстанга киргенде Жалалуддин Хаккани Кошмо Штаттар менен кызматташкан. Ал эми 2012 жылы Вашингтон Хаккани түйүнүн террористтик уюм деп тапкан. Аталган топ 2001 жылдан бери Оганстандын өкмөттүк күчтөрүнө жана НАТОнун аскерлерине каршы согушуп келе жатат. Хаккани түйүнү учурда Талибан кыймылынын бир бөлүгү катары саналат жана Оганстанда кандуу чабуулдарды уюштурганы белгилүү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Гамбия өлкөсү Мьянма бийлигин Рохинджа мусулмандарын тукум курут кылган деп айыптап, Улуттар уюмунун эл аралык сотуна арыз менен кайрылды. Африкадагы бул мамлекет до арызды 11 ноябрда Ислам кызматташтык уюмунун атынан жолдоду. 2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген Рохинджа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасыз болгон. Мьянманын бийлиги аймактагы согушкер топторго каршы операциялары жүрүп жатканда рохинджалар жабыр тартканын билдирген. Гамбиянын юстиция министрлиги Улуттар уюмунун эл аралык сотуна Мьянма бийлигин Рохинджа элине каршы жасаган аракеттерин геноцид деп айыптап арыз жазды. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министри, ошол эле кезде баш прокурордун да милдетин аткарган Абубакр Тамбаду дүйшөмбүдө Гаагада ондой укук коргоочу уюмдун өкүлдөрү менен жолугушуп жатып билдирди.
Биз бүгүн эртең менен арыз менен кайрылдык. Муну менен биз Мьянманы өзүнүн эле эли рохинжаларга каршы жасаган аракеттери үчүн жооп берүүгө мажбурлаш үчүн бердик. Гамбия бул арызды Ислам кызматташтык уюмунун атынан жазды. Биз Мьянма менен эл аралык коомчулукка дүйнө коому четте калбай, айланада болуп жаткан карызгөйлүккө көңүл кош карабашы керек деген белги бергибиз келет. Геноцид көз алдыбызда болуп жатканда унчукпай турганыбыз биздин муун үчүн уят болушу керек. Бул мамлекет арызды Ислам кызматташтык уюмунун атынан жолдоду. Учурда Канадада жашаган рохинджа активисти Ясмин Улла бул соттук иш анын эли көргөн запкыны эл аралык деңгээлде таанууга жардам берерине ишенет. Мен өзүм жашап жаткан Канаданы адам укуктарын коргоодо лидерликти көрсөтүүнү, улуттар уюмунун эл аралык соту жайгашкан Нидерланддын бийлигин геноцидти башынан өткөргөн бизди жана учурда Ракхайн штатында оор абалда калгандарды колдоого чакырам. Менин туугандарым ушул күнгө чейин ошол жакта. Мен Гамбия жалгыз болбойт, ага башка мамлекеттерде кошулат деп чын жүрөгүмөн үмүттөнөм. Буга чейин Бириккен Улуттар уюму басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын армиясынын мусулман азчылыктарга жасаган мамилесин бир улутка кыргын салуу аракети деп баалаган. Бирок Мьянманын бийлиги мындай дооматтарды четке кагып, Ракхайн штатындагы 2017 жылкы операцияларга рохинджаларды коргоону көздөгөн согушкерлер тобунун чабуулу себеп болду деп билдирген. 2016 жылдагы шайлоодон кийин Мьянманын лидерине айланган Аун Сан Су Чжи да рохинджалардын куугунтукка кабылышын ачык айыптоодон баш тартып, армия аракетин актаганга аракет кылган. Ал бул тууралуу өткөн айда Жапониянын Никкей басылмасына курган маегинде дагы айтты. Эл аралык коомчулук Ракхайндагы террорчул маселелерге өтө аз көңүл буруп жатканы биз үчүн өкүнүчтүү. Биз алардын адам укуктары жаатындагы тынчсызданууларын дагы түшүнөбүз. 2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинджа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасыз болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык. Башка кабарлардан Москвада нааразылык акциясында полицияга каршылык көрсөткөн деп айыпталган Айдар Губайдуллин Литвадан убактылуу баш паник алганы белгилүү болду. 25 жаштагы Губайдуллин 17 октябрда Орусиядан чыгып кеткен. Ал жайындагы демонстрация маалында полиция тарапка бош желим бөтөлкө ыргыткандыгы үчүн айыпталган. Лазат Жаныбек кызы теманы улантат. Просто я тут пешком хожу. 25 жаштагы Айдар Губайдуллин Москвада нааразылык акцияларынын биринде полиция тарапка бош желим бөтөлкө ыргыткандыгы үчүн камакка алынып, тергөө абагында бир нече күн отуруп, эч жакка чыкпоо жөнүндө тил кат жазып бергенден кийин бошотулган болчу. 17 октябрда анын Орусиядан чыгып кеткенин адвокаты кабарлаган. 9 ноябрда Литванын борборунда өткөн Эркин Орусия форумунда Губайдуллин Москвадагы нааразылык акциялары жана ага чыккандардын кармалышы тууралуу айтып берди. Наверное, кто-то дал приказ начать финтить людей. Бирөө адамдарды курчоого алууга буйрук берсе керек. Мен Столешников көчөсүндө болчумун. Күч кызматкерлери элди бөлүп жарып четтете башташты. Анан адамдар көчөгө бөлүнүп кетип, жүрүш Москванын көчөлөрүндө уланды. Мен алар тарапка бош желим бөтөлкө ыргыттым. Бирок ал эч кимге тийген жок. Жалпысынан бул эпизодко байланыштуу мен өзүм баш болуп 9 адамга кылмыш иши козголгон. 27 июлда Москвада болгон нааразылык акциясын бийлик массалык башаламандык катары сыпаттаган. Тынчтык жүрүшүнүн катышуучуларына каршы кылмыш иштери Москва иши деген аталышка ээ болуп, ал боюнча 6 киши эркинен ажыратылып, дагы бирөө шарттуу кесилген. Мемориал укук коргоо уюму аларды саясий туткундар деп тааныган. Ушул тапта Вильнюста жүргөн Айдар Орусиядан кетүүгө аргасыз болгонун, өз мекенин таштап кетүү оңойго турбаганын белгилейт. Ал чек арадан өтүп кеткенге чейин өтө коркконун да жашырбайт. Был момент, когда у меня забрали паспорт. Менин паспортумду алып кетишкенде, мына менин баардык базалардан текшерип жатат деп ойлодум. Алар чынында эле федералдык издөөдөн, же эл аралык издөөдөн да текшерсе керек. Бирок ал учурда мен ал тизмелерде жок болчумун. Ошон үчүн алар паспортума штамп коюп өткөрүп жиберишти. Федерального розыска или международного.
Айдар Губайдуллин өлкөдөн чыгып кеткени маалым болгондон кийин Орусиянын тергөө комитети ага эл аралык издөө жарыялаган. Ал эми Москванын Басманный райондук соту сыртынан 2 айга кескен. Айдар өзү болсо Литвадан саясий башпаанек алууга даярданып жатканын, кесиби программист болгондуктан оңой эле иш табам деп турган маалы. Москвада нааразылык акциялары июндун аягында башталып, сентябрдын аягына чейин созулган. Алгач Москвадагы муниципалдык шайлоого өз алдынча жана оппозициячыл талапкерлердин катталбай калышына нааразы болуп көчөгө чыккандар кийин бийликке, күч кызматкерлерине каршылык көрсөтүшкөн. Полиция көчөгө чыккандарды күч менен тараткан жана жүздөгөн киши камакка алынган. Кылгандарга ашкери күч колдонгону үчүн айыптаган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары. Одан кеткен наушыл жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дариги Азаттык Чекет Орг эми күндүн башка негизги окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарынын соту 12 ноябрда Хизбут Тахрир уюмуна тиешеси бар деп айыпталып жаткан 6 крым татарын 7 жылдан 18 жылга чейин эрктен ажыратты. Айыпталгандар мындан 3 жыл мурун Ялтада тыюу салынган диний уюмга тиешеси бар деген шек менен кармалышкан. Эч кимиси күнөөсүн мойнуна алган эмес. Алардын бири Эмир Усейн Куку камалганга чейин Крымдагы белгилүү укук коргоочу болгон. 2014 жылкы Крым аннексиясынан кийин Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шек саналган кишилер негизинен Крым татарлары куугунтукка кабылып жатышат. Орусияда бул уюм террордук деп таанылып, анын ишмердигине тыюу салынган. Amnesty International укук коргоо уюмунун өкүлү соттун чечимин саясий куугунтук деп атады. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 21 апрелдеги Украинанын лидери Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөн сөзүнүн текстин жарыялай турганын билдирди. Ал бул тууралуу Твиттердеги баракчасына жазды. 13 ноябрда өкүлдөр палатасында президентке импичмент жарыялоо тууралуу коомдук талкуу башталат. АКШда импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Зеленскийдин 25 июлда телефондогу сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Атайын кызматтагы булак анда Трамп өзүнүн башкы саясий атаандашы Джо Байден менен анын уулу Хантер Байдендин Украинада эмне иш кылып жүргөнүн иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. Өкүлдөр палатасы Трампты ыйгарым укугунан аша чапты деп айыптап, ага импичмент жарыялоо жараянын башташкан. АКШ президенти доматтардын бардыгын четке каккан. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украин лидери Владимир Зеленскийди Нур-Султан шаарына жолугушууга чакырды. Назарбаев 12 ноябрда Астана клуб саясий форумунун жыйынында сүйлөп жатып, буга чейин орус жана Украин лидерлери менен жолукканын, аларга бетме-бет отуруп сүйлөшүү зарыл деп эсептээрин айтты. Назарбаев Зеленский бул сунушка макул экенин, эми Путиндин жообун күтүп жатканын дагы кошумчалады. Орусия 2014 жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алып, андан бери өлкө чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөтүп келет. Кремль жаңжалга тиешеси жок экенин кайталап жүрөт. 5 жылдан бери өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин ортосундагы куралдуу кагылыштарда 13 миңден ашуун адам өлдү. Боливиянын кызматтан кеткенин жарыялаган президент Эво Моралес Мексикага учуп келди. Бул тууралуу Мексиканын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мунун алдында Моралес Мехикого жардам сурап кайрылган. Мексика бийлиги ага саясий башпаанек берерин жарыялаган. Боливияны 13 жыл башкарган Моралес 20 октябрдан бери уланып жаткан нааразылыктан кийин кызматтан кетээрин жекшембиде жарыялаган. Демонстрациялардын башталышына октябрда өткөн шайлоодо Моралестин жеңип чыгышы түрткү болгон. Анын негизги атаандашы оппозициячыл саясатчы Карлос Меса шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялап, анын тарапкерлери көчөгө чыгышкан эле. Берүүбүздү улантабыз. Австралияда мал доктурлар токойдогу өрттөн жабыркаган коалаларды дарылоонун аракетин көрүп жатышат. Тилсиз Жо жаңы түштүк Уэльс штатындагы бир топ жерди каптаган. Аймактын тургундарын коопсуз жайларга көчүрүп жатышат. Тилсиз Жо менен күрөшүүгө миңдей өрт өчүрүүчү, 70 учак жана тик учак ондогон оор техника тартылды. Алар адамдардын өмүрүн сактоо үчүн бардык аракеттерди көрүп жатышат деп бийлик билдирди. Лейк Иннес коругундагы 500-600дөй коаланын жарымы өрттөн өлгөн. Биз 350 коаланы жоготтук. Температура 800 градуска чейин көтөрүлгөндө алар тирүүлөй өрттөнүп кетишти.
Атайын клиниканын дарыгерлери өрттөнгөн токойлордо аман калган жаныбарларга жардам көрсөтүп жатышат. Алардын айрымдарынын күйүгү оор болгондуктан уктатып коюуга дагы туура келди. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык Чекет Орг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан дагы көрө аласыз. Саламатта калыңыз.